Assalamu алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу мекендештер. КТРК Спорт телеканалынын эфирин Арена берүүсү улантат. Бүгүн 30 ноябрь күнгө дүйшөмбү, демек кызматыңыздарда мен Кубан Жумамединов. Арена берүүсүнүн алкагында биз ар дайым Кыргыздын чыган спортчуларын, машыктыруучуларын чакырып, маек куруп келебиз. Бүгүн дагы Кыргыздын келечеги болгон, кыргыз спортунда келечекте Олимпиада оюндарында байгелүү орундарды алып келет деген ишеничти жаратып жаткан жаш спортчу кызыбызды чакырганбыз. Аны эмесе бүгүнкү биздин куттуу студиябызга келген конокторду тааныштырсак, өспүрүм кыздар арасындагы дүйнөнүн вице-чемпиону Камила Билимбек кызы жана анын атасы ошол эле учурда машыктыруучусу Билимбек Капарбек уулу. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кандай келип олдуңуздар? Маанайыңыздар кандай? Жакшы, маанайыбыз жакшы. Силер келип атканда жакшы маанай менен келебиз ар дайым. Демек бүгүн ачык жалпы көрөрмандарга кызыктуу маек куруп берели деген ишеничтебиз. Анда эмесе алгач сизден баштасак, ошол машыктыруучулук милдетти канча жылдан бери аркалап келесиз жана ушул кызыңызды спортко алып келгениңизге негизги себеби эмнеде? Бул машыктыруучу өнөрдү мен 15 жылдан бери аркалап келатам. Биз өзүбүз да күрөшүп жүрчүбүз. Бул саяпкерлик, бул тукумдан да болот, анан адам өзүнөн да болуш керек. Аябай оор жумуш, бирок буну орустардын тили менен айтканда фанаттар гана көп иштеп келет да. Бул кесипти сүйүшүбүз керек, аябай сүйүп. Башка кесиптерди деле колдон келет, көп эле жигитке 70 өнөр астык кылат дейт. Баары эле кайда айланып эле ушул кесибибизге келе беребиз да. Балдар бир чырактай көрүнөт көздөрүбүзгө. Жаңы өсүп келаткан балдар багы самородок деп коебуз, таланттары бар, ошолорду көргөндөн кийин аны тыштап кете албайбыз да, биз ошо байланабыз балага. Анан ушул кызыңызды спортко алып келгениңизге эмне себеп болду? Себеби эң биринчи туң балабыз. Мен үй бүлөдө кыргыздар, мусулмандар эркек эле дей беребиз го, анан ушу улуусу биз 2002 үйлөнгөндөн кийин эркек уул болсо балбан кылам дечүмүн. Анткени өзүм жетпей алган армандарым бар эле. Анан ошонун себепкери болуп, анан кыз тууп калдым. Алланын буйругу экен. Анан өзү да ошо тилегибизге жараша ыкчам болчу. Өжөр мен жанымда бул 2 жашынан баштап эле ушу машинеге менен түшсө, машина менен кетип эле ушу 5-3 жашында эле күрөшүп берчү да. Туугандарым, балдарым менен Кыргызда той болсо деле бир төркүйгө төшөк салып коюп күрөштүрүп эле ушу тайкежейиндер менен күрөштүрөбүз го. Ошондо эле балдарды утуп койчу. Ошондон карап өзүнүн өнөрлөрү келип атса деп, анан баягы питайтетти окуп да баягы азык боло берет, залга кирип, балдарды көрүп, чоңураак немелерди көргөн сайын бул такыр эле залдан чыкпачу да. Күрөш, Кыргыздын улуттук оюндары ушундай жакын болгон себептен анан ушу эркин күрөш, тем более бул эркин күрөш деген олимпиадалык оюнда эң бул тарыхы чоң кенен. Бул эркин күрөштүн канчалаган балбандар бар дүйнөнү дөңгөрөткөн. Анан бул менин дагы тилектерим бар болчу да. Ушундай эркин күрөштөн дүйнөнү дөңгөрөтсөк деген. Анан алгачкы жолу ошо кызыгып эркин күрөшкө келип калдыңыз, анан кийин машыгууларда кыйынчылыктарды көргөндөн кийин бул спорту таштап кетейин деген ойлор келди беле сизде? Меники андай ойлор келет, ооба. Болот, анткени кыз кишиге аябай оор күрөш. Меники район боюнча жалгыз кыз болчумун. Анан жалаң эркек балдар менен күрөшчүбүз. По-любому эркек бала табияттан күчтүү болуп жаралат. Оор учурлар болгон, кыйналганда таштап салсамбы деп ойлоносуң, бирок отуруп ойлонуп, ушунча кылган мээнетим баары текке кетип калабы деп кайра артка кетүүгө жол жок да бизде. Ошо кандай кыйынчылыктар болду эле? Жалгыз кыз болуп ошол окуу мектебинде, машыгууда жүргөндө спарринг партнерду табышта кыйын болсо керек. Дагы кандай кыйынчылыктар болду эле? Биздики спарринг партнер табыш кыздарга ар дайым эле оор. Бирок бизге ошол айылда 2 бала бар болчу. Бакытбек уулу Кайрат, Жумалыл уулу Калданазар. Экөөшү мен 5-6 классыман баштап азыркыга чейин мен спарринг партнерлорум болуп даярдап жүрүшөт. Ошолор менен күрөшүп жүрдүк. Приомдор окшошпогондо атаман уруш жейм кат сөздөрдү угуп, ошондо аябай ызаланчумун. Ушу спорттон эмне кылып жүрөм мен деп. Анан бирок ушу результат көргөзүп баштап,
медальдарды алып келип, үйгө дипломдорду алып келип, апам мактап, атам мактап баштагандан баштап уже өзүм болду, олимпиадада медаль алгы чакты, буюрса күрөштү таштабайм деп өзүм сөз бергем. Ошол кичинекей кезиңизде балдар менен тең тайлашып, мелдештерге катышканыңызды билебиз. Анан буга эмне себеп болду? Ушу кыздар арасында түрүндө жок болгондуктан ушундай кадам көрдүңүздарбы? Анан кандай кыйынчылыктар болду жалпы эле? Эми бул Кыргызстанда кыздар арасында бир 2006 жылдан кийин бирке популяризация кылдык да, баягы аз эле болчу аябай. Анан 2009-2010дор уже киргизип өтө баштады да кыздар арасында ушундай чемпионат. Бизден улуу Камчыбек Омерим менен анан Гүлжаз Капарбек кызы деген өзүмдүн карындашым да күрөштү. Ал дагы Кыргызстан 1-2 жолку чемпиондор болду. Чемпионкалар болду да. Анан бул оор болуп эле балдар арасында элет жеринде областтык турнирлер кыздар арасында өтпөйт. Анткени аз. Көбүн ата-энелер бербейт. Даже күрөш дегенде өзүңөр билесиңер, көп ата-эне таң алып эле көп балдарын коркуп эле бербейт. Барып эле кулагы сынып калат, же болбосо бир травмалап деп эле өзү коркуп эле. Бул күрөш деген бул дене тарбияда. Күрөш десе эле элдин баары эле буту тойтойуп кулактары сынып калат же бир неме жок. Бул күрөштөн наоборот өзүнүн бойлору өсүп, супсулуу болуп, жакшынакай болуп, өңүнө келип эле бул күрөштүн өзүнүн системалары бар, тарбиясы бар. Кичинекейинен томолотобуз, сразу эле барып күрөштүрбөйбүз. Куроктору жасатып, разминка, игровой оюндар, футбол ойнотобуз, бир күн регби ойнотобуз, бир күн акырын күрөштүрүп коебуз, өзүлөрүнө чакан баягы соперниктерин коюп. Анан кыз кишиге ар дайым оор болот. Ал жерден спарринг партнерлордо балдар болот. Соревнования болбойт. Анан буларды өстүрүш үчүн агайлар менен кеңешип, мисалы үчүн биз нарында өзүбүз улуу аксакалдар болуп туруп, анан балдарга весине салмагына салып күрөштүрүп ичебиз. Анан биринчи, экинчи, үчүнчү болушат. Кичирээк кезинде, юноша кезинде күчтүү балдарды утуп коет. Анан кез агайлар таанат, балдар таанат, оор, аябай түшүндүрүү иштери да болот. Ошентип анан бу 16-15 жашка чейин күрөшүп беришет. Кичикей да балдар, жүрөгү да таза болот. Анан 17-18 жаштарда уже бала намыстанып калат, уже травма берип коет деп анан ажыратып кетебиз ошол жерденчи. Ага чейин балдар менен эле чоңойот. Ушу бирок мен силердин түз эфирден колдонуп кетмекмин. Ар бир баланын эмгеги бар ушу кыздарда. Ушу Айсулуу Тыныбекова, Жуманазарова Мээрим, мына Альмира, көп кыздар бар азыр. Ошого кайсы бала күрөшүп, ыкмаларды көрсөткөн балдардын ар биринин салымы бар да. Муну туура түшүнсөк болот, шылдыңдаганда эмес. Ал балдар кыздан утуп коюп, жок, ал бала наоборот бул балдар кыздарга жеңил ыргып берип, ошо немесин көтөрүп, настроениясын ушинтип иштесе, нар жактан кээ түшүнбөгөн балдар шылдыңдап ушундай немебиз бар да, эми кыргыздын канында бар го баягы. Бирок ошону унутсак деп ойлойм да, ал үчүн дүйнөнүн, Азиянын, дүйнөнүн олимпиаданын чемпионун чыгарыш бул өтө чоң эмгек, өтө чоң салым жана тажрыйба керек да. Кыздардыкы аябай ушул электерден өтүп, мен дагы бир сыйра айтып кетмекмин, ушу салым кошуп аткан агайларга баарына ыраазычылык билдирип кетмекмин. Мына Кыргызстанда саналуу эле саяпкерлер бар. Бирок ошолор 100 мугалимден өйдө эмгек кылган агайлар бар да. Бир жагынан шофер, экинчи жагынан массаж, үчүнчү жагынан врач болушат, төртүнчү жагынан тренер, саяпкер, бешинчи жагынан ата-эне болот. Тамагын дайындап, ошонун курсагын тоосуп, ошо бала менен бала болуп жүрөт да. Мына азыр аксакал агайдан жаштарыбызга чейин ушундайлар бар арабызда. Анан айтсаңыз, сиз үчүн элдин ою канчалык маанилүү? Мисалы, алгачкы жолу ошол балдар менен тең тайлашып, турнирге катышып аткандан кийин элдин оозунда элек жок деген ар кандай сөздөрдү айтат. Ошондо элдин оюнда кандай мындай стресс болдуңузбу, элдин мындай сындарынан? Ошол учурда кандай болду сизде? Башында кичинекей кезде өзүмдүн эжелерим, өзүмдүн жакын байкелерим айтып калышты, эмне кыласың күрөшүп деп. Башында катуу тийип атты, андан кийин ойлонуп, өзүмдүн ата-энем мага поддержка берип атса, башкалардын оюн эмне кылам деп ойлонуп. Эми эл сүйлөй берет экен. Мест алып келгенден кийин эле кайра ойлор өзгөрүлүп, башкача сүйлөп калышат. Ошондой. Азыркы учурда көңүл бурбайм. Неме да?
Макал бар, бул баардык эле спорт футболдо. Утуп калсаң ата энең көп дегендей да. Утуп калсаң жетим бала болуп каласың. Элдин ою, көпчүлүк ою мындай эле да. 90% жакшы. Сон 10 эле процент сүйлөйт. Эми алар көңүл бура берсек өсүш болбойт да. 90% аябай жакшы. Наоборот эми эле уткан сайын Азия мелде күрөшкөндө аябай дух берет. Мына бизди тосуп алган себептерин эле көрсөк элдин маанайын. Аябай биз азыр дагы бүгүнкү күнгө чейин каршыбыз. Анан бир 10 чакты эле неме болот ал. Ал маани деле бурулчу нерсе эмес. Бирок 90% эл баардык колдойт. Таланттуу балдар, кыздарды. Кызыңыз килем үстүнө чыккандан кийин сиз көрүп жатканда ата катары көрөсүзбү же машыктыруучу катары ошол күрөшкө саресеп саласызбы? Ал жерден ата катары көрсөң жүрөк оорулуу болуп же инфаркт болуп өлүп деле каласың. Мен тренер катары жүрөм ал жерде. Кыйкырам, урушам. Ал жерде саяпкер катары гана залга кирдик. Мен ата катары неметпейм. Мен машыктыруучу катарды баарын тилдесек, балам андан 2 эсе катуу тилдейт. Баарына көрсөтсөм, балдар, кыздарым ошондой бирдей көрсөтөм. Даже көбүрөөк балдарды карасам, өзүм кыздарыма тиги тамак алып берсем, буларга ас алып берем. Наоборот, кээбизде кыргыздар неме кол ийирсине айтат, андай кылбайм мен. Ар дайым калыс кылам. Келген, залга келген балдардын баары бирдей көрөбүз да. Анан эмелеки ареналарга чыкканда баягы жашыраак кезибиз, азыр мына 43 чейин 30 жаштарыбызда каныбыз кайнап мушташып кеткенге чейин барып чыгабыз. Денең титиреп, аябай стресс болуп турасың. Кээбиз агайлар кыйкырып атып чыгарып алабыз, кээбиздер унчукпаган адам ошол жерден эле көрүнүп калат. Давление болуп, көздөрүнүн сосокторуна канталап кетет да. Аябай бул оор жумуш. Мындай эле атты деле ат эле таптап чапсаңар, марага келгенче переживать этип, бир титиреп, бошоп, ушундай стресс болот. Атта эле, атты да таптап каласыз, атта эле марага келгенче анан өзүң каныңан чыккан, өзүң балаңа, өзүң окуучуң бирдей эле. Окуучуң деле ушундай стресс берет. Ошол машыктыруучулук менен ата статусту бирге алып жүрүү кандай кыйынчылыктарды жаратат? Эми кезибизди сүйсөк, бул кыйынчылык деле эмес мен үчүн. Бул мен үчүн рахат. Мен үчүн сон уткан сайын жөн эле ушундай бөөш албай, ордуңа тура албай, ар кимге чалып ийесиң кээбизде. Утулса утуласың. Бул жерде кыйынчылык деп айтсак, анда бул кесипти аркалабай калышат да, кийинки анда жакшы жашоого эле неметип, жеңил акча тапсамбы деп анда көп саяпкерлер да жаңылышып калат окшойт. Мен үчүн кыйынчылык жаратпайт. Ар бир жумуш оңой жумуш жок. Оңой жумуш жок. Стройка кылсаң дагы кыштын суугунда да кладка коюш дагы ал да оңчук эмес, үй бүлөсүн. Ар бир жумуштун өзүнүн катаалдыгы болот жана татаалдыгы болот. Бирок ар бир кесип ардактоо деп коет го. Айтсаңыз, Биримбек мырзанын ата катары менен машыктыруучу катарынын кандай айырмасы бар? Мен үчүн эч айырмасы жок. Кандай ата, кандай машыктыруучу? Аябай мүнөзү оор кырс адам мен үчүн. Мен ошо бирден алып эле апама чалып, атам сүйүндүбү дедим. Себеби тайэжемдер видеозвонок менен чалып баары ыйлап атышты. Атам ошол жакта мындай эле отургандай болду да. Анан мен өзүм башкача болуп кеттим, маман чалып деги атам сүйүндүбү деп сураганым өздөрү күлүштү. Ооба сүйүндү, просто сыртына чыгара албайт деп. Атамдын ошо үйдө деле ошондой. Үйдө деле биз тынч отурбайбыз. Үйдө тамак ичип отурганда деле күрөш, отурсак деле күрөш, турсак деле күрөш, бардык жерде күрөш болуп калганда, жашообуз күрөш менен байланышып калган биздики. Анда эмес ошол жерден маекке бир аз тынуу кылып туралы. Азыр сиз жөнүндө кыскача сюжет даярдаганбыз. Дал ошол бүгүнкү биздин студиябыздын коногу Кальмира Биримбекованын өмүр таржымалуу жеңиштери жөнүндө кыскача сюжет сиздердин назарыңыздарда. Кыз келиндер арасында эркин күрөш боюнча Кыргызстандын бир нече жолку чемпиону, дүйнөнүн вице-чемпиону, спорт чебери Кальмира Биримбекова
2003 жылы 10 мартта Нарын облусунун Актала районундагы Баятов айылында төрөлүп өскөн. Спорт менен 5 жаштан баштап машыгып, айылындагы Тайлак Батыр аттындагы балдар өспүрүмдөр спорт мектебинде тарбияланып келет. Алгачкы жылдары жаш спортчу эркектер арасындагы 7-8 эсебинде утулуп калган. Талыкпас эмгек жана аракеттин артынан жеңиш келбей койбойт. Болгариянын борбору София шаарында өспүрүмдөр арасында спорттук күрөш боюнча дүйнө чемпионаты болгон. Анда кыргыз балбаны 16 жаштагы Кальмира Билимбекова финалга чейин жетип, кыргыз элин сүйүнткөн. Билимбекова аталган турнирде 5 беттеш өткөрүп, 4 атаандашын жеңип алган. Алгачкы раундда азербайжандык Эльнура Мамадованы 9-5 эсебинде утуп алса, кийинки атаандашы Даниялык Мария Ульсумендин үстүнөн таза жеңишке жеткен. Чейрек финалда кыргыз спортчусу белорусиялык Алейся Хетманованы 9-1 эсеби менен утса, жарым финалда казак балбаны Алтын Шагаеваны тушеге басып жеңишти камсыз кылган. Чечүүчү эрөлдө Билимбекова кытайлык Жоажин Шиден жеңилип, жыйынтыгында дүйнө чемпионатынын күмүш байгесин тагынган. Балбан кыздын жеңишинин артында анын атасы жана ошол эле кезде жеке машыктыруучусу Билимбек Капарбек уулунун салымы ополтоодой. Капарбек уулу 2019 жылы ардагерлер арасындагы эркин күрөш боюнча дүйнө чемпионатынын күмүш байге ээси. Ардагерлер арасында эркин күрөш боюнча эл аралык даражадагы спорт чебери. Учурда Тайлак Батыр аттындагы балдар спорт мектебин жетектеп, жаш спортчуларды тарбиялап келет. ТРК Спорт телеканалынын эфирин Арена берүүсү улантууда. Бүгүн биздин конокто кыз келиндер арасында эркин күрөш боюнча дүйнөнүн вице-чемпиону Кальмира Билимбекова жана анын машыктыруучусу Билимбек Капарбек уулу. Дагы бир жолу саламатсыздарбы? Анда эмесе өзүбүздүн маегибизди улантсак, буга чейин ошо күрөшкө кантип келип калгандыгы жөнүндө сөз кылдык. Эми дал ушул эл аралык аренада чыгып баштаган турнирлеринен баштасак, алгачкы жолу ошо 2018 жылы азиялык жана дүйнөлүк биринчиликтерге катышты. Ошол алгачкы жылы мына эки ийри мелдеште тең 5-чи орун алып калды. Анан ушул алгачкы эле чемпионаттарда жеңишке жетүү үчүн эмне тажрыйба жетишпей калдыбы же дагы кандай себептер жетишпей калды деп ойлойсуздар? Эми бул биринчи бизде Кыргызстан биринчилиги өтөт ар дайым. Ошондон тандоо турниринен өткөндөн кийин ага машыктыруучулар чогултуп кыздардан тышка мелдешке, ийри мелдештерге алып барабыз. 2016 жылы утканда эле Шерал Сыдыков эмелекинде бизге келип казак балбан кыздары менен күрөшүп чемпионка болду. Жакшы кыздарын көрдүк. Андан кийин 2017 жылы Казакстан шаарына барып эле биринчи барган жылы ал чоң мелдешкен, ошондон биринчини алып келди. Анан 2018, ошо 2017 Дети Азия деген турнирибиз бар, аябай жакшы Якутияда. Ага жаш жетпей калды. Андан бара албай калдык. 2018 кайда эле кайталанат, Кыргызстан биринчилиги болуп. Ошондо Азия биринчилиги Ташкентте болмок. 46 килограммдан биринчи болуп, сбордо жүрдү Нурбек айнын ордунда. Анан келип кайда залдан ошо бутун кокустатып алып, чоңураак салмак менен связкалар болот, такым жагында. Ошолор майда сосоктор үзүлүп кетип, ошо бутунда травмасы менен барган да, жаракат менен. Эми аяктан айтпайсың да кайсы. Анан акырын таңып ошол жерден жакшы биринчи күрөшү жакшы болду. Ташкенттен өзүнүн балбан кызы менен күрөштү да, Өзбечка менен. Эми ал жерден 7-5ке утканбыз. Бирок биринчи себептер менен эле 2 ұпай салып койду, 5-5 кылды качество деп. Ошол жерден аябай катуу стресс болду мен. Утуп калды биринчи круг. Аябай эл да көп болду. Биринчи чоң Азия оюну кадеттерден. Анан эле ал жерден Нурлат агайлар келип эле өзүм классташым болот, мына азыр балдар арасында жаштардын, өспүрүмдөрдүн ага тренери да. Бул круговой күрөшөт, айланып болуп күрөшөт.
Сарсана болбо, азыр кийинкисин индуска монголкаларды утуш керек деди. Кайда настрой койду? Бул ыйлап отурду. Кайда ыйын басып настрой коюп туруп эле немени утуп алдык. Монголканы утуп алды. Кайда индусканы уттук, индуска менен монголка тиги немени өзбечканы утуп салышты. Автоматически баягы бул жерде деле Алланын бир акыйкаты болуп калды. Өзбечка чыкпай калды. Анан выход дагы Кытай менен келип калдык. Анан тажрыйбасыз болуп калды. Упай менен уттуруп бердик. Анан кайда 3-кө түшүп калат ошондон. Эгерде ажырын Кытайды утуп кеткенде японка менен бирге күрөшмөкпүз. Анан кайда баягы уткан индуска менен 3-кө күрөшүп. Кайда ошо туура эмес тамактанып алдык. Аякта дагы баягы шорпо, суюк тамактар аз экен жакын жерлерибизде. Бүт эле кургак, анан аш. Ана урсагач ошо мен өзүмөн баягы келгенден кийин тажрыйбаң эстейсиң да, орустардын тили менен айтканда анализировать этсем, ушу туура эмес тамактанып алдык. Ошонун негизи менен утулуп калдык. Кайда уткан индускабызга утулуп калдык да, анан 4-үнчү болуп калды, ажер круговой болуп. Ошондо көрүнүп калды, характерин көрдү агайлар. Анан эле Хорватияга 1 ай дагы. 1 ай эле убакыт болот Азия миринин ортосу. Кайда айлыгы барып дайындандык дагы. Бир азыр айтып барам, ошо тарых окшош болду да, кайда актала кетип калдык. Үмүт үзүлүп калды, медаль менен келебиз дегенбиз. Анан бизде билесиңер, медаль менен келбесең эле бир супсак болуп калабыз да. Көңүлүбүз да чөгүп калат, көңүлүбүз да көтөрүлбөйт. Анан айылга барсаң баягы тынч, интрига жок. Анан кайда машыктык дагы Хорватияга дүйнө жүзүндө дайындалды 1 айда. Анан буту да жакшы болуп калды. Ошо менен барып Хорватиядан выходко чейин барды. Дагы 2 жолу дүйнөнү уткан Матоки деген Япониянын балбаңыбыз бар. 3-5 эсебинен утуп калды 2 упайга. Ал жерден деле бир ыкмабыз да подва берип койду. Бул ал ыкма биздики болчу. Эми ар жердин тренерлери, саяпкерлери ар кандай эми өзүнүкү может алар туурабы, бирок менин оюмча 3-3 болуп чыкмак да. Азыр Япон балбаны утулуп кайда 3-кө күрөшүп Кытайдык балбан менен 2 период тең аябай кармашып 7-8 менен утулуп калды. Дагы ал жерден Альмиранын өзүнүн стратегиясын жоготуп ийди. Ал жерден бул дагы 4 упай алам деп кубалап жүрө берди. Бир эле упай алганда качество мындай болчу. 8-8 болгон күндө эле алмакта. Аяктан ошентип дүйнөдөн 5-чи болду. Бирок ал жерден элдин федерациянын мындай биякта жетекчи саяпкерлер көрдү да күрөштү. Биз азыр күрөш сүйүүчүлөр интернеттен кайсы жерден болсо да тартып көрүп балет этип, анан агайдын баары изучать этип, характер бар экен, биле мондай мындай кылалы, Кудай буйрса бияка алып келели, чоңойсо деп, анан бирден 5 болуп калдык. Анан агесте 5-чиге чейин бир стипендия бар болчу, 5000 сом эле, ушундай. Ошол эле стипендия дем берет экен, машыгууну дагы күчөттүк. 19 бат эле келип калды 2 айдан кийин. Анан ошол 2018-жылдагы алгачкы турнирлер жөнүндө өзүңүздүн жеке пикириңиз кандай болду? Кандай тажрыйба топтой алдыңыз? Биринчиден ушул мындай эл аралык мелдештерге барып жүрдүм. Ал жакта өзүм үйүмдөгүдөй сезип жакшы күрөшүп аттым. Вот именно Азияга, Ташкентке барганда аренанын сүрү болот экен. Ошондо биринчи жолу ушундай болот экен деп аябай мындайча айтканда бизде бар мандраж болдум. Өзүмдү жоготтум биринчи круг. Ошо Ташкентте болгондуктан узбечка менен да чыгып калдым. Анын жердештери аябай болеть этти. Ошондон да өзүмдү жоготуп ийип биринчи круг утулуп калгам. Бирок андан кийинкиси менен атам айтып кеткендей, ал анын өкүмү менен алдыга чыгып кетип, ошол Азия чемпионатынан 4-орун болуп калганбыз. Бирок ошол тажрыйба топтодум деп айта алам. Себеби баары бир эл аралык мелдештердин деңгээли башка болот. Вот именно Азия мирдин деңгээли совсем башкача да. Анда ошол эл аралык деңгээлдеги дүйнө чемпионаттарына катышып, каршылаштардын күрөшүн көрүп, кандайдыр бир жаңы ыкмаларды, жаңы нерселерди үйрөндүңүзбү?
ооба андай болот. Биз Азия мирден келип эле өзүбүздүн ошибкаларыбызды карайбыз. Эмнеге бербейдим, эмнени ала албай калдым, ошондон улам жаңы ыкмаларды ооба сөзсүз үйрөнөбүз, аябай көп тажрыйба топтойбуз келген. Андан кийин ошол 1 жыл тажрыйба алып келип, 1 жыл каталарды оңдогондон кийин 2019-жылы жакшы ийгиликтерди жараттыңыз. Анан ошол 2019-жылы Азия чемпионатында, дүйнө чемпионатында кантип катышты, даярдыктар кандай болду жана ийгиликтери жөнүндө? Эми 2019-2018 дагы ошентип жыл этектеп келип 2019-дун башы менен кайда Кыргызстандын биринчилиги болду да. Веси 51-50 болчу. Анан биз сүйлөшүп эле 49-га эми башка кыз күрөшсүн 53-кө күрөшүп берели деп, баягы болуш менен мейли 53-тү утабыз да Кыргызстандан деп 53-кө күрөштүк недовес. Эми Кыргызстанда саналуу эле кыздар бар, бири-бирин билет да, утуп алдык. Бирок Азияга кайда 53-кө барып калдык да. Биз дагы жаңылып калдык ал жерден. Анан биринчи ошо Азияга барганда эле моундай жаркырап эле бул Азия мирдин башка, мисалы үчүн Медвежонок, эми Иркутскада турнирлерден сүрү чоң болот. Аурасы чоң болот, киши көп болот. Баягы сүрөп турган эли да көп болот. Анан киргенде эле жаркырап бияктагыдай залдар эмес, билесиз, биз канча жылдан бери Кожомкулга эле өткөзөбүз го. Бир эле сарайыбыз бар. Казак туугандар келип эле айтат го, бул жерден башка комплексиңер барбы дегендечи. Алар ар кайсы жерде өтөт экен. Анан Нур-Султанга бардык. Мына азыр дүйнө биринчилиги өттү го Зоросо. Так ошол жерде күрөшүштү. Залдар жаркырап эле 3 каверде 3 жерде 3 сүйүстөк болуп аткандан анан өздөрүн да жогото баштайт. Анан ал жерден дагы баягы бул илим. Ал жерден дагы катачылыгыбыз көп болду. Биринчиден зал аябай мустак экен. Көп жери ачык болуп турат экен. Пуш-пуш кылып дайынданып чыгып, күткөнчө эле уже териң катып калат экен да. Мен биринчи кругта бул эмес, мен чыйрып калдым ал жерде. Эрте да чакырып койду, холго тургузуп койду. Мен уже биринчи круг уже сомнение болуп калдым да. Моңголка болчу. Анан уже рубка берип, бул да эмоция калдырды, уже ал көз башын чукуп, анан физически уже баягы бул недовес болуп бардык да. Азияга бул 51-52 недовес кубалы. Ар бир кыз ал жерден 5 килограмм, 4 килограмм кубалап келди. Эми эле казачка кыз ошол жерде жүрдү. 8 килограмм кубаладым депчи. Анан физически жетпей койду. Анан индуска чыкты, индус деле аябай физически күчтүү кыз экен, моюн жулуп алайын деди. Анан аныкын дагы күйүп кетти, мындай шунурдоп кот, желкеден чаап, мындай тартканда эле токтотуп, басып берип, индуска 2 балл берип койду. Ал жерден да күйүп кетти. Биринчиден эмоция калдырды. Экинчиден эми эле залдын прохладасы муздагы аябай ойноду да. Баягында жийип барып тур, бат чыгыш керек чам. Тердин өзүнүн слойлору бар да. Анан катып калып, ошо чыкпай калып да, бирок ошо күйүп кеттик Азиядан. Жыйынтыгында канчанчы орун алдыңыз? Жыйынтыгында ал жерден орун алган жокпуз. Айланпа системасынан кийин эле жеңип калдыңыз. 5-ке да жеткен жокпуз. Учуп кеттик деп коебуз. Мындай 3 круг берди, андан японкадан эметилди. 8-9-чу болуп калды бул 2019. Дагы эле ошо 2018-ге окшош болуп калды тарыхыбыз. Келдик. Чуудан эле түшүп да шарга да келген жокпуз. Анан армияга кетип калдык. Анан бир сыйра өзү бир жумалык ошол жакта окутуп туруучу процедурасы бар. Нур-Султанда калды, мен эрте эле келдим. Анан келгенден кийин өзүм 5 медаль алып келдик артан кадеттер. Жакшы түшүмдүү келди. Зато биз утулсак да Кыргызстандын кыздары 3-орундан 2 орундан балдар алып келип 5 медаль, 6 медаль алып келдик. Жакшы болду деп, анан мен айылга бардым, успокоить этип, анан бир жума адаптация кылып туруп, бирке салмак коштук. Ошондо деле 53-54 араң бардык. Анан дагы эле бир эмелекинде 1 ай Болгарияга. Ошентип барат, барбайт деген да маселелер болуп калды өзүбүздөн. Толук айта албайбыз да биз. Анан Кальмирага айткан жокмун, анан федерация менен сүйлөшүп, Жомар Салкан айтты, Билягай барат. Экөөбүз да тебиз барат, Кальмира Кудай буйрса барат, тайындай бер деди.
барасың кызым деп дайындадык. Эч салмагы ошондон эле өткөн жок, салмагынан сарсын болгон жок, бирок аябай физический баягы көбөйттүк, күч балдарды спарринг партнер кылып ошо 1 айдын ичинде болгон өзүбүздүн баягы эсепте болгон эмебизди тактап бүттүк. Демек 1 ай убакыт даярдадыңыз. 1 ай убакыт эле. Анан эле Болгарияга келдим, Бишкекке келип эле Ырскул Үсөн агай, ага тренер да, кадеттердин тренери. Агайга өткөзүп бердим, аккредитациясын төлөдүк, билетин алып бердик. Өзүңүз барган жоксуз, Эми бизде бир эле агай барат, ошол врач болот, ошол секундомер болот, жетишпей да кылышат. Жалпы улуттук курам үчүн ошо кадеттер арасында бир гана машыктыруучу бар. Жеке машыктыруучулар барбайт. Жекелер барбайт. Жеке агайларга эмес, балдарга араң тыйын табабыз. Эми баягы чындыкты айтсаң да душман көбөйүп калбады азырчы. Көп эле жерде ушундай көйгөй, жол маселеси, тыйын маселеси. Анан ошо тыйынды деле бир тайкесинде как раз жолубузга Шайлыбектин тайкесинен тыйын алдында жолун төлөп билетин алып бердик. Бир Фатиха сүрөсүн окуп туруп эле, эми кызым ийгилик утулсаң келбей эле кой дедик. Намус үчүн. Утулсаң келбей эле кой дедим, чын ушунча анда тыштасаң тышта деп кеттим. Телефонду көтөрүм келген жок. Анан көлдө бир бажамкына кетип калдым. Булар күрөшүп атат уже. Кудай жалгап, ошо телефонда тартпайт экен ошол жерде. Анан бир саат 4-төрдө чыксам, WhatsApp жайнап кетиптир, миңдеген киши. Финалга чыкты деген. Куттуктап атат, выходко келиптир. Эми 40 мүнөттүн 30 мүнөттүн арасында күрөшкөн ошо 30 мүнөт мага 30 күндөй өттү да. Нары басам, бери басам. Анан кайын журттарыбыз бар болчу, кайнелерим, балдыстарым менен ошо көлдө бирке сууга түшүп деп барганбыз. 30 мүнөттүн бир 30 жылдай эле болду. Баары чалат, куттуктайт, настрой коюшат, мындай күрөшсүн, тигиндей күрөшсүн дейт. Анан WhatsApp менен тиги казачка кыз деген Нур Султандан неме болгон, экинчи болгон. Аябай физик күчтүү кыз. Анан айттым, кызым, захватка эле кирбесең, ал кол бутуң жулуп алчудай эле физикасы бар кыз болчу да, аябай одаренный кыз. Жарым финалда. Жарым финалда. Жүрөгүм сезип атты бирок. Кальмира ар дайым айтат, казак балбандар удобный мага депчи да. Мен төтө көп кыздар менен күрөштү, утуп алчу да, чоңун деле, кичине. Анан тигил айтып аткандардан неме жок эле, бир сайттан эле 4-0 туш деди. Сүйүнүп эле кеттик баарыбыз. Эми финалга чыгып атат, анын үстүндө 2019 кадеттерден бир эле финалист болду. Биринчи грек-рим балдар күрөшөт, медаль албай калдык. Экинчи вольник балдар күрөшөт. Жок, анан кыздар күрөшөт эң акырында. Анан 30 бала болуп атпайбы, ошондон анан биринчи кандай десек тушоо кескендей болуп кетти, алгачкы болуп кетти, кубанычтар болду. Анан эле кайда сүйлөшө албагам, уже Кытайга жакшы настрой койду. Табалдуулу Сүмбей агайыбыз айтты, били чемпион мира деген чемпион мира. Серебряный деген серебряный деп такыр ала албай койдум. Бул телефонду өчүрүп, дагы эмелекинде мен ойлоп атам, мен көргөн жокмун, эми может терисин катырды же жакшы жүйбөй чыкты. Бул денелер жанчылды, 400 кат көрдү, аябай төртөө тең жакшы балбан кыздар болчу. Мен ойлодум, уже бул башы ойгонгону менен дене ойгонбой калды да. Кытай балбан кызы менен чыкканда мен уже анализ чыгардым, бул денеси жакшы ойгон элек болчу да. Анан өзүнүн катачылык кылып жиберди. Кытай кыз ошол жерден сүйүндү да. Эгерде ошол ыкмадан чыкканда, анда аябай дагы бир чоң интрига пайда болмок. Мында характер бар, акырына чейин күрөшмөк да. Аны эмесе буга чейинки ошол дүйнө чемпионаты жөнүндө сөз кылдык. Демек, финалга чейинки же финалдын дагы көргөн жоксузбу, финалдык беттешти дагы? Эми биз өзүбүз биринчиден бара алган жокпуз, баягы интернет менен гана бир аз неме кыла алабыз, эми настрой бере албайбыз да. Даже биринчи кругунда агай бир айлампага чуркап кетип, тиги биринчи чыккан кыз да болуп калды, бошобой калып, анан эми грек-римге барган агайлар бар. Биринчи күндө эми Азербайжанка менен күрөшүп атканда ошо кыргыз агайлар сотуруп берди, секундомер болуп. Анан эми убакыт аз калыптыр. Ошол 2020-жылы тилекке каршы ушундай дүйнөдө Кыргызстанда абал оор болуп,
эч кандай бир мелдештер дагы болгон жок. Анан алда 2021-жылга кандай пландар болуп атат, кыскача айтып кетсеңиздер. Эми бул бүткүл дүйнөдө болбоду. Бул коронавирус аябай эле мешайт этти көп элге. 2020 бул аябай кызыксыз жашоо болду. Бизге эле эмес, баардык жерге, даже могу саясатына дагы бош кишинин баары саясатчы болот экен, жумушу жок кишинин баары ушундан дагы кесепет болду дейм. Анткени биз өзүбүздүн жумуш менен алек болсок, ар бир өзүнүн кесибибиз менен. Мисалы үчүн бул Кыргызстан өнүгүүгө да салым кошобуз. Спорт негизи болуш керек экен да. Спорт көп алакты кылат экен. Мына азыр бирке 198 токтомду сыртка чыгарып берди. Мына бүгүн мекемелер болуп ойноп кадимкидей сагынып калыптырбыз да. Анан Кудайдын буйруп, Алланын өкүмү менен жакшы болуп кетсин, дүйнө жүзүдө эле кыргыз эли андан биринчи. Анан 21 настроюбуз дагы орусча айтканда боевой, жакшы аңдып турабыз, дайындыкта турабыз. Азыр мына бүгүнкү күндө Изабеков Чынарбек агайдын залында Нурлат агайлар, колунда Нурбек агайлар болуп иштеп атабыз. Азыр Альмира биякта. Кудайым буйруса, кандай ачылса турнирлерге даярбыз да. Кальмира, өзүң айтсаң, кандай пландар, жалпы 2021 эмес, жалпы алдыдагы карьераң кандай максаттар бар, кандай жеңиштерди багындырсам деген ойлор? Эми ар бир спортсмен ушу күрөшкө келгенде башында олимпиада деп келет. Көбү. Меники эң биринчи башкы максатым олимпиаданын медали. Ага чейинки Азия, мир, алдыда кайсыл соревнования, турнирлер чыгат, баардыгына настрой коюп барабыз. Буюрса 2021ге пландар аябай жакшы. Азыркы учурда даяр турабыз. Атам айткандай аңдып турабыз. Ачылса эле барабыз, буюрса. Учурда даярдыктар Бишкекте болуп жаткан экен, Ооба, азыр даярдыктар Бишкекте, Чынарбек агайыбыздын залында болуп жатат. Нурлат агай, Алмаз агай, Нурбек агайыбыздын колунда болуп жатабыз. Аябай жакшы. Аны эмесе сиздерге ийгилик каалайбыз. Жалпы спорттук карьераңыздарга, ишиңиздерге, жеке жашооңуздарга тилекке каршы убакыт деген учкан куш экен. Бизге берилген 45 мүнөт аягына келип жетти. Сиздерге дагы бир жолу ошол убактыңыздарды бөлүп бизге келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Аны эми урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерге дагы бир жолу эскертип кетели. Бүгүн биздин конокто кадеттер арасында дүйнөнүн вице-чемпиону Камила Билимбекова жана анын машыктыруучусу, ошол эле учурда атасы Билимбек Капарбек уулу болду. Ал эми кызматыңыздарда мен Кубан Жумайбединов. Кийинки арена берүүсүнүн алкагында жолугушканча сак саламатта туруңуздар.